Никеге кандай кириш керек? Нике эмне деген сөз? Нике бул Аллах Тааланын буйругу. Кур'ан Каримде Аллах Таала аузу биллахи минаш шайтанир раджим фанкиху ма таба лакум минан нисаи масна ва thulатha ruba'a деп айтат. Нике кыйгыла өзүңөргө жаккан аялдар менен. Жаккан деген сөз ошол жерде таба лакум деп турат. Тайып деген сөздөн келген, таза деп айтканда, ар бир адам таза нерсени сүйөт да, жакшы көрөт. Ошондой эле, мындай өзүңөргө жаккан, сүйкүмдүү аялдарга үйлөнгүлө дейт, сүйүү шарт кылган, жаккан, сүйлөшүп. Анан никеге ошол киргенде отуруу тартиби. Кээ бир жерде кенен зал болот. Төргө кыз менен жигитти отургузуп, анан бул жака кыздын достору, баланын достору, туугандары 30дай 20дай адам чогулган жерлерде болот. Ошондой жерде баары көңүл буруп отурса, имам деген мындай бир ачылып сүйлөп берсе, баарына тиешелүү, экөөнө эле эмес, баарына тиешелүү сөздөр, эркектин аялдын милдети, укуктары, кызматы, бүт баарын айтып бериш керек. Анан никенин негизги шарттары балагатка жеткен мусулмандар болуш керек. Эркек дагы аял дагы мусулман болуш керек. Анан баягы никеге даяр болуш керек. Никеге даяр акчалай жактан дагы даяр болуу шарт. Мисалы үчүн Жалаңач Баатыр келип алыптыр, эчтекеси жок. Көчөдө жүрөт. Мисалга мындай айтканда, өзүнүн курсагына бир күн дараң тургузот. Түзүгүрөөк кийим алганга дагы каражаты жок. Анан ал үйлөнөм деп бир кызы жетелеп келиптир молдого. Чыныгы шариаттын казысы болсо, ошону тыят. Сен азыр нике кыйганга болбойт. Социалдык жактан карайт да маселен. Сен азыр квартираңа жок, кийимиңе жок, азыр үйлөнсөң, муну сен багышың керек, карашың керек. Мындай абалда сен үйлөнүүгө болбойт деп аны буйруйт. Тиге жумуштап келип, бир кой союп болсо дагы той кылганга кудуретиң жетсе, кыздын үстүндө бир катар кийим, өзүңүн үстүңө бир катар кийим, анан бир бөлмө, квартира болсун же өзүң үйүң болсун. Бир жашай турган, бир силер кечинде уктаганда эч ким көрбөй турган жер. Анан кийин калың. Калың деген ушундан келип чыккан. Адам, эркек бала өзүнүн бай экенин далилдеш үчүн. Мен кала берсе өзүмдөн, тоюмдан, үйүмдөн башка нерседен кичине артырып туруп, кыздын колуна ушунча акча бергенге кадырмын деп өзүнүн бай экенин далилдесе, анан кийин ага уруксат болот да. Ошон үчүн мындай байлык жагынан дагы, балагатка жетүү жагынан, ден соолугу дагы неме бериш керек, жол бериш керек. Ошондой эле тиги маалымат жагын болуш керек. Ошондой эле нике башталат. Нике башталганда эң негизги шарттары кыздын макул болуусу, эркектин кабыл алуусу, анан тиги эки күбөнүн болуусу. Эки күбө ошол жерде угуш керек алардын өткөн чак менен айткан сөзүнү. Кыз разы болдум өткөн чак менен айтыш керек. Бала кабыл алдым өткөн чак менен айтыш керек. Разы болом деген сөз болбойт. Бул келечек болуп атат. Кыз дагы, бала дагы кабыл алам десе болбойт. Кабыл алдым, разы болдум. Мурдатан калыптанып калган сөз туттум. Ошол сөздү жүрө берет, туттум деген, эми кабыл алдым деген сөз. Мына ушундай нике кыйлат. Анан нике кыюуда баягы суу коюу, туз коюу, конфет коюу, андай нерселер шарт эмес. Эң негизгиси ушул, мындай каркас, мындай айтканда, негизи ушул кыз менен баланын ыраазычылыгы, анан күбөлөрдүн угуусу. Анан молдонун кутба окуусу, бата кылуусу, түшүндүрүүсү дагы ушул никени толуктайтууга амалдар. Allah razı olsun.